почему нельзя катабай? Значит, потому что алар күнү-түнү жашайт. У них мелатонин гормон работает, күнү-түнү иштеп атат. Нейрон эпифиздер иштеп атат. Значит, эмекен алтын суунун жардамы бизде ошол незрячийлер ошентип атса, бизге деген алтын суу, значит, мелатонин гормонун вырабатывать этип турат. Бизде онкологиядан результат Динара деген эже онкологиядан результат алган. Азыркы күндө ай сайын келип 2 продукциядан алып ичип турат. Муну биз кантип ичебиз? Бир капсулада эрте менен кечинде только перед сном. Крышка калмачок менен эле ичип коебуз. Баардыгыбыз билебиз, ооздо рецепторлор бар. Бул деген рецептор менен эле сразу эле кан аркылуу эле бат эле эффектисин бере баштайт. Адан тышкары бул деген эң биринчи жашы жана паническая атака, страх, паническая атаканы жок кылат. Стресс, депрессияларга аябай жакшы иштейт алтын суу. Үчүнчү суубуз магний суусу. Магний суусу ооруп калсак медицинада магнезия капельница жазып берет бизге. Бутубуз түйүлдүбү, судараги башталды, значит, биздин организмибизге магний жетишсиздиги. Каныбыз коюланып кетсе деле магнийдин жетишсиздиги. Иногда биздин организм өзү эле прогноз болуп калат. Күн бузулуп атат деп калабыз го, күн бузулуп атат. Эртең кар жайт экен, же жаам болот экен. Менин муундарым сөөктөрүм качып баштады дейбиз. Опять магнийдин жетишсиздиги. Ооруп калсак деле бизде эмне больницадан барсак магнезияны саят. Готовый магний суусу бир колпачокту 2 литр сууга даярдап, таза сууга даярдап, в течение дня ошол сууну биз менен ичишибиз керек. Негизи адам баласы 75% суудан жаралгандан кийин негизи таза суу ичип турушубуз керек. Сууда негизи информация бар. Жакшы тилек менен ичсек, значит жакшы болот. А эгерде биз ушул магний бир колпачок сууну 2 литрге даярдап туруп ичсек, бизге двойной эффект берет. Бизде результат. Анара эже, Эрнест Туйбасовичтин командасынан 56 жаштагы эже только магний ичип, анан не спортсмен, ал деген любитель чуркаганды жакшы көрөт экен. 10 октябрда биздин Бишкекте марафон болот. Площадьтын алдынан Тойбос компаниясы өткөрөт. И профессионалдардан өтүп эже экинчи местеде келет. Анара эже экинчи местеде келет. Өзү айтат, ушул мен деген силерден келип көп кишилер келген. Мен жазалам деп отуруп, ана спокойно как потребитель катары элечи. Эч кимиси мен эртең келем, менин артыман түшөсүң деп кетет, но Анара эженин деген акчасы болуп, мен магний алышым керек, мага керек суставтарга деп алып биринчи турам деп. Байкуш по-любому артта туруп калды, но результат бирге толугураак болчу. Азыр деген мисалы үчүн Айнура өткөндө көрдүм, Бушкек 56 жаштай көрүнбөйт. Бул деген магний деген жанагы возрастта эле баягы арыктап кеткенден кийин биздин кожаларыбыз эми чалдырып кетет. Магний плюс подтягивает этет. Ал эже подтянутая. Вообще жанагындай жаштардын чыгышындарын ийип алыпты. Вообще ана 56 жашта эч ким айтпайт. Только азыр деген ушул сууну ичип жүрөт. Ал киши да только бир айдан кийин эле магнийди ичет. И после нее у нее хороший результат, адан тышкары и клиенттер көп да. Только клиенттерине магний суу алып берет. Именно спортсмендер менен эле иш кылып атат ал киши. Бизде дагы кара зире, черный тмин, азыр кара зире распространенный болуп атат. Негизи черный тмин бул хадисте деле жазылган, өлүмдөн башкасынын баарына шифа деп айтылат. Эмнеси менен шифа? Составындагы тимахинол менен шифа. Королевский сорт, холодный отжим, капсула көбүнчө мисалы үчүн молдо келет, капсула түрүндө ала бербейт. Анткени 80% чочконун терисинен берет. Биздики из растительных. Өрүктүн смоласы, чайыр деп коет эмеспи, жана балга окшоп пиштеген жетелеп кой, и ал деген железо. Биздин сыртындагы желатин именно из растительных болуп атат. Ичиндеги тмин, тимахинону сакталат. Эмне үчүн? Буну ооба жутуп деле ичип койсо болот. Но буну эмне үчүн биз сордуруп атабыз? Анткени соргондо баары бир кан менен эффекти батып кетип атат. И бизде аарыган чачтар карайып атат, результат у нас хороший и таза болуп атат. Көбүнчө деген азыр кара зиреге, черный тминге эфирный масло кошуп коюшуп атат. А эфирное масло организмге, эфирный деп коет, пальмовое масло
организмге усваивает. Ошон үчүн кээ бирлер айтат го, баягы тименди ичсем эле кетирип эле аш боло албай эле жүрөт. Это есть пальма майы. Ошон үчүн бизде деген кара зире өзү составында и тимахинон, а тимахинон это эфирное масло. Мечиттин алдындагы жана жидкий тминдерден айырмасы эмеде? Алар деле жаман эмес, жакшы. Но именно биз кашка куюп ичкичекти жанагы мен айтып аткан тимахинон улетучивается. Ал эфирный масло болгон үчүн биздин организмибизге 5% калышы мүмкүн. А эгерде биз капсула түрүндөгүнү ичкенде биздин организмибизге 70%-тен 85%-ге чейин тимахинон кирет. И ошон үчүн бизден өткөндө токмоктордо мен тааныбайм, балдар келип атты, мен ушул номерди берди, тимин алышым келет. Атасында опухоль головного мозга больницадан врачтар чыгарып койгон болуп атат. Эмне дары, витамин деп эле жазып берсе мен болмады, эчтеке билбейт. Бир гана таза черный тминди тапкыла да и ошону берилди депти. И ошол номерди бериле азыркы күндө аларда онкологияда биз чынын айтканда бүт нерсе Кудайдан, но иче бериш керек. Раз уже медицина метастаза деп чыгарып койгондон биз болсо өлүмдүн деп отура бербеш керек. Изденишибиз керек. Эмнени биз таза нерсени ичип изденишибиз керек. Мүмкүн бул Кудайдын бир жардамы менен эмне болуп кетиши мүмкүн, жакшы болуп кетиши мүмкүн. Шифасын бериш керек.